Peşin namazda her gününüzde öz çok geldiğinizdir. Her gün özü çok mayıl. Cuma namazı okulayıp, және peşin namazı okup tarqaysыздар. Çoğun rahmat. Өлкөдө таажылуу вирус илдетинин 6 учуру катталгандыктан бүгүн мечиттерде жума намазы окулган жок. Болгону азан айтылып, аз сандагы гана адам бешим намазын окуп кетишти. Оору басаңдаганга чейин башкы сыйынуучу жайларда намаз окулбай турган болду. Жума намазга алдын ала кылынган жарыялардын негизинде эл келген жок. Баш аягы биригип 20-25 бул 3000 адам келиш керек эле. Ошондон 25 чакты адам келди да. Жума намазынын убактысында кадимкидей эле азан айтылды. Жай намаздар салынган жок. Анан жума намаз менен бирге окулган жамаат менен окулган пешим биздин Ханафи мазхабта макру болот да. Ошон үчүн буларга айттык, өзүңөрчө жалгыз ар жерлерде туруп, ошондой окуп үйүңөргө бара бергиле. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши динге байланышкан иш-чараларды токтотуп туруу чечимин кабыл алган эле. Ошондой эле 5 убак намаздар мечиттерде эмес, убактылуу үйлөрдө окутулсун деген бүтүм чыгарылган. Мына бүгүнкү жума куттуу жума күнү жума намазынын ордуна пешин намазын окуп атабыз. Анын себеби ушул дүйнөдөгү, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу, мына коронавируска байланыштуу биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы чыгарган чечим бар да. Ошого баш ийип, ар бирибиз өз алдынча үйлөрдө, иштеген жерлерибизде окуп атабыз. Исламда айтат да, мына амирге баш ийүү, жетекчиге баш ийүү абдан жакшы каралган да. Ушундай бир кырдаалдарда ошол жетекчилердин, амирлердин айтканын сөз аткарыш керек. Муфтият жарандарды бул чечимди түшүнүү менен кабыл алууга чакырган. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде Алла силерге жеңилдикти каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Башка жерде өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө таштабагыла деп буйрган. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде өзүңө да, өзгөгө да зыян бербе деп айткан. Демек адам өзүнө зыян болчу нерселерден жана башкаларга зыян жеткирүүчү нерселерден сак болуусу зарыл экен. Мусулмандар дин башкармалыгы дааватка да убактылуу чектөө киргизди. Мындан тышкары жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын жана аз сандагы кишинин катышуусунда үйдө окулат. Муфтият мусулмандарды мындай кыйын учурда жаратканга кайрылып, күнөөлөрү үчүн кечирим сурап, тообо кылуу үчүн дуа тилөөгө чакырган. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.